Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Сиздерге негизги маселени сунуш кылабыз. Студияда Талайгүл Сыдыкбекова жана Талайгүл Чабдарова. Ал эми режиссердик пультта Бакыташ Рахманов жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу радио угуучулар. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдык мааракеси жакындап келе жатат. Андыктан бүгүн өлкө эмнеге жеткени жөнүндө ойлонууга негиз бар. Эгерде өткөн учурду эске салсак, Кыргызстан экономикалык жана саясий оор шартта эгемендүүлүккө жетишкен. СССРдин кулашы менен Кыргызстанда постсоветтик мейкиндиктин башка өлкөлөрүндөй эле турмуштун жаңы реалдуулуктарына ыңгайлашууга аргасыз болгон. Кырдаалды өзгөртүү үчүн экономикада ишти иретке келтирүү керек болчу. Өнүгүүнүн демократиялык жолуна түшкөн мамлекеттер экономикалык ишмердүүлүктүн формаларына, мына ошол сооданы, өндүрүштү, башкача айтканда мындай бир ийкемдүү, сарамжалдуу экономикага айландыруу зарыл болуп турган. Өнүккөн өлкөлөрдө мындай экономикалык система эркин атаандаштык жана эркин бааны камтыган рынок экономикасы деп атаалары баарыбызга белгилүү. Сиздер билгендей, акча реформасы жүргүзүлүп, улуттук валюта сом киргизилген, ишканаларды жеке колго өткөрүү практикаланган, айыл чарбасында колхоздор жана совхоздор таркатылып, өкмөт менчикти жеке адамдарга берүү чечимин кабыл алып, ошону менен чарбалардын өнүгүшүнүн башталышын белгилеген. Бул өндүрүмдүүлүктү жогорулатып, айыл чарба азык түлүктөрүн сатууга түрткү берген. Бул албетте мына ушул эгемендүү өлкөнүн экономикалык тарыхы. Биз бүгүн көз карандысыз Кыргызстандын экономикалык өнүгүүсүнө токтолсок, акыркы жылдардагы өзгөрүүлөр, рынок шартындагы багыттарыбыз, жетишкендиктер жана көйгөйлөр тууралуу кеңири сөз кылалы деп турабыз. Анда студиябызга келген мейманыбызды тааныштырып кетели. Урматтуу радио угармандар, биз бүгүн түз эфирдебиз. Сиздерге байланыш телефондорубузду да эсиңиздерге салып коелу. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Биздин студияда экономика жана коммерция министри Амангелиев Данияр Жолдошевич бар. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиз. Урматтуу радио угуучулар, сиздер дагы байланышка чыгыңыздар. Анда алгачкы суроону жолдойлу. Данияр Жолдошевич, мына Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 31 жылдык мааракеси жакындап келе жатат. Бүгүн мына ушул биз эмнеге жетиштик экономика жаатында, азыр экономикалык өнүгүүбүз кандай, мына ушуга токтолсок, эгерде биз экономикалык жагынан өнүгүүнү карасак, анда биз эмнени көрүп жатабыз? Мына алыс кетпей эле өткөн жылдарда кандай жетишкендиктер болду? Деги эле ушу ата мекендеги экономиканын өсүшү жөнүндө бүгүн канчалык деңгээлде биз айта алабыз? Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угармандары, урматтуу мекендештер. Биринчиден, ошол Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин атынан жана жеке өзүмдүн атыман өлкөбүздөгү башкы майрамы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнүн 31 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Эми негизги бул жылдар аралыгында Кыргызстандын саясий мамлекеттик курулуштун татаал жолун басып өттү десек жаңылбайбыз. Бүгүнкү күндө эл аралык коомчулукта биздин республика татыктуу орунду ээлейт десек дагы жаңылбайбыз. Учурда республикада экономикалык өсүштүн белгилери негизинен байкалуу болуп турат. Эгерде ушул жылдын жарым жыл 7 айлык мөөнөтүн ала турган болсок, ички дүң продукциябыз 425 миллиард сомго жетип, реалдуу өсүү темптери 7,7% түзүп жатат бүгүнкү күндө. Жыл аягына чейин азыркы негизги базанын негизинде өсүш камсыз кылынган, бирок ал жанагы туруктуу базадан эмес, уже өзүбүздүн номиналдуу базабызда өсүп келе жаткандын белгиси жана негизинен ошол биринчи жарым жылдыктын алкагында байкап отурабыз. Жыл аягына чейин биздин прогноз боюнча 3,7%га экономикабыздын өсүү темпин пландаштырганбыз. Бирок бүгүнкү темп менен жанагы антикризистик планда кабыл алган негизги мамлекетибиздин 26 жылга планын алкагында ушул жылдын ичиндеги бекитилген иш планынын чараларын азыркы күндө 67% аткарылып, ошол өзүнүн дагы экономикага кошкон салымы жана ушул туруктуу
жана системалуу өсүшүн байкап атабыз. Анткени системалуу деген сөзүбүз бул негизинен ушул бекитилген программабыздын баары толугу менен азыркы күндө финансылык каражат менен камсыз кылып, өз убагында белгиленген программаларга акча каражаттар бөлүнүп, ишке ашырып тургандын белгиси десем жаңылбайм. Анткени мисалы алсак, айыл чарба тармагы эле бүгүнкү күндө өсүү темпи мынакей 8,3%-ды түзүп атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу ал 96,8%-ды гана түзгөн. Ошол эң негизгиси ошол айыл чарба тармагына быйылкы жылы эң эле көп акча каражат биздин программада каралган. Анткени жыл башында ошол азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу жана ошол биздин дыйкандарды өз убагында үйрөндөр менен камсыз кылып, былтыркы жылы өзүңүздөр билгендей кургакчылыктын эсебинен айдоо аянттарына суу жетпей бир нече кыйынчылыктарды жаратып турган. Ошого байланыштуу ушул президент тарабынан дагы министрлер кабинетинин төрагасынын тапшырмасы менен ушул жазгы талаа иштерге даярдыкта акча каражат эң биринчилерден болуп январь айынан бөлүнүп баштаган. Анын ичинде ушул бардык каналдарды даярдоо, үйрөндөрдү өз убагында алып келүү, ГСМди берип, андан кийин өзүңүздөр билгендей, ошол негизги антикризистик план бул пандемияга каршы жана ошол пандемиянын кесепетин жоюу жана ошону кандайдыр бир оорусуз мындай өтүүгө байланышкан антикризистик план бекитилип, ал 130 миллиард сом, 126 миллиард сомдун тегерегинде акча каражаттар ошо республикалык бюджеттин алкагында иш план иштелип чыкканда негизи. Ошол биз дагы ошо жыл башында өзүңүздөр билгендей жана пресс-конференция берип, ушул өкмөттүн жыйынындагы антикризистик планды бекитип атканда буга чейин бир квартал ушул даярдык иштер жүргөн. Андан кийин өзүңүздөр билгендей ушул планда коомчулукта да жана баалардын өтө кескин өсүп кетишине бир нече салык маневрларды кылганга аргасыз кылдык. Бул негизинен импорттоо ушул кошумча нарк салыгынан бошотуп жана ички сатуулардан дагы толугу менен ушул тогуз продуктыларды бошотууга аргасыз болду. Негизинен бул биз кылган маневрдун алкагында ушул бюджетибиз бир 700 миллион сомго чейин кирешелери чыгып кеткен. Буга карабастан ушул бааларды туруктуу кармап калыш жана ушул дефицитти олтурбоо эң негизги максаттардын бири болуп коюлган. Өзүңүздөр билгендей ошо март-апрель айларында өкмөттүн отурумунда акыл өксүн беши тарабынан дагы, президент тарабынан дагы катуу талап коюлган. Ошол эң негизги ушул ички азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей мынакей азыр un өндүрүүчүлөр менен өзүнчө келишимибиз түзүлгөн. Андан тышкары ушул ээптин алкагындагы шекердин квотасын толук аткарып, ошол контракттарды түзүп, рынокты толугу менен камсыз кылуу. Өзүңүздөр билгендей, мына шекер боюнча бир жумалык гана бир ажиотажыбыз болгон. Мен ошо сиздин студияңызга келип, биздин жарандарга ушул шекерибиз толугу менен бар. Эң биринчи интервенция ошол материалдык фонд тарабынан жүргүзүлүп, ошол ажиотажды 3 күнүн ичинде басып, андан кийин уже туруктуу поставкаларга өтүп кеткенбиз. Азыркы күндө мына Казакстан коңшу мамлекетибизде болгон проблемалар бизге анчалык таасирин эткен жок. Мынакей өзүбүздүн квотабызды бүгүнкү күндө толугу менен аткардык. Компаниялар ошол берилген компания ачык жана айкын түрдө квоталар таратылган. Алар чоң ири компаниялардын баары тең мынакей бүгүнкү күндө милдеттенмелерин толук аткарылып бүттү. Азыркы ошол саясий маневр жана саясий салык маневрыбыз 31 августта аяктайт, бирок аны азыркы күндө 31 октябрга чейин
узартуу мөөнөтүн туура деп эсептеп, азыркы күндө ошо коомдук талкуулоого кайра ошол долбоорду чыгарып, азыр коомдук талкууда турат. Андан тышкары ошол антикризистик пландын алкагында ошол ишкерлерди колдоо максатында өзүңүздөр билгендей жыл башында биз жаңы салык кодексин кабыл алганбыз. Ошол жаңы салык кодексинин алкагында бүгүнкү күндө республикалык бюджеттин ички киреше бөлүгү дагы мындай оң жакшы динамикасы байкалабыз. Негизи азыркы күндө салыгыбыз эгерде 48%, жана бажы сборлорубуз дагы азыр бир 58% тегереген төлөмдөрүбүз өсүүнү байкалабыз. Бирок негизинен бир нече нааразычылыктарды дагы акцияларга чыгып, ошол элге түшүндүрүү акциялары да улантылып, ошол негизи экономикабызды көмүскө экономикадан чыгарып, ошол ачык айкындуулукка чыгарган бир чоң бир нече иш чараларды жыл башынан өткөрүп келгенбиз. Азыркы күндө ошол бизнес чөйрөсү менен бирдикте макулдашуунун негизинде азыркы күндө ошол салык кодексине өзгөртүүлөрдү кайра даярдап, коомдук талкууга азыркы күндө чыгарып, биздин сайтта биздин ишкерлерибиз ошол салык кодексине кандай өзгөртүүлөр киргизилет жана ошолорду талдап эметкенге биз азыркы күндө даярбыз. Мынакей сентябрдын 20-сына чейин ушу коомдук талкууда турат. Андан тышкары андан кийин буюрса мынакей парламентибиз дагы 1-сентябрда ишине кирсе, ага чейин биз ушул өкмөт токтомун кабыл алып, парламентке киргизип, кайра ушул салык кодексибизге жеңилтилген бир топ маселелерди карап чыксак деген ойдобуз. Негизинен ушул сатууда болгон бирдиктүү салыктын жанагы ставкаларын бекитип атабыз. Андан тышкары общепиттеги жана болгон нааразычылыктарды эске алып, аларды да киргизип атабыз. Андан тышкары ошол өнүүгө дагы бир түрткү жана инвестицияларды тартууга, өндүрүшкө инвестиция тартууга дагы чоң бир мындай негизги реформалуу багыты бул ошол жаңы келген ишканаларга ошол салык кодекси менен 5 жылдык мөөнөткө бошотууларды киргизип, бул да статья, бул дагы бернек азыр ошол коомдук талкууда турат. Негизинен ошол биздин сунушубуз боюнча жаңы келген жана Кыргызстанда болбогон өндүрүштөрдү эгерде алып келе турган болсок, биз толугу менен 5 жылдык бошотууларга бошотуп берүүгө даяр болуп атабыз. Андан тышкары ошол 5 жылдан 7 жылга чейин 2 жылдык салык төлөөсү 50% гана түзөт. И ошондо 8-жылы гана ошол жаңы ишкана толук салык базасына келет да. Бул бошотуулар соцфонддон тышкары гана болот. Анткени соцфонд өзүңүздөр билгендей бүгүнкү күндө пенсиялык фонддун реформасына биз андай мүмкүнчүлүк бере албайбыз. Анткени биздин пенсиялык фонд толугу менен азыр республикалык бюджеттин немесинде дотациясында турат. Ошол төлөмдөрүн дагы реформалоо болбойын, андай биз жеңилдиктерди бере албайбыз да. Ошон үчүн социалдык фонддун төлөмдөрүнө андай биздин салымыбыз эмес, бошотууга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бирок мен ойлойм, эгерде жаңы ишкерлер эмете турган болсо, бул өтө эле мындай кандайдыр бир ошо инвестиция тартууга түрткү бере турган бир шарттардын бири болот деген ишенич бар. Данияр Жолдошевич, мына сиз айтып кетпедиңизби жогоруда жана салыктан бошотуулар, жеңилдиктер жана башка деп. Президент Садыр Жапаров ошол ишкер чөйрөнү, бизнес чөйрөсүн колдоо, коргоо, аларга бир жеңилдиктерди берүү, алардын мындай бир өлкө үчүн бир жакшы көрүнүктүү бир экономикалык көрсөткүчтөргө жетиши зарыл экендигин дайыма белгилеп келет. Ошол эле учурда ишкер чөйрөнүн, бизнес чөйрөнүн кылган ишинен жыйынтык чыгып, ал өлкөгө бир кайтарымы дагы болуш керек да. Ушул жагынан алганда бир мониторинг жүргүзүп, соңку жылдардагы жакшы көрсөткүчтөрдү атап кеттиңиз. Ошонун бир пайдасы тийип атабы, мындай кыргызча жөнөкөйрөөк айтканда? Ушул нерсе өтө зарыл болуп атпайбы бүгүнкү күндө? Анткени ишкерлер көп талаптарды коюп атат сиздерге. Ошол эле салык маселесинде, дагы башкада. Анан ошол талаптар мындай өзүн өзү актап, пайда алып келсе деген негизги максат да.
бирок эң туура суроңузда мынакей эже да башында айтып кеткендей, мына 30 жылдын ичинде биз кандай экономикабызды өнүктүрүү, кандай жолун басып өттүк десек, бир нече оор татаал жолдорду өтүп кеттик десек да жаңылбайбыз. Бирок азыркы күндө ошол жанагы көмүскө экономикабыздын көлөмү ушунчалык болгонунун себеби бул негизинен ушул мамлекет тарабынан ишкерликтерге берген жеңилдик. Анткени салык системасынын жеңилтилген жана патент системасында өткөнбүз. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей бир нече биздин жарыяларыбыз болгон жанагы проверкаларга тыюу салынган. Иши бүт иш чаралардын баары ошол экономикабызды колдоо жана ишкерлерди бутка тургузуу максаты болуп келген. Бүгүнкү күндө дагы, азыркы күндө проверкаларга тыюу салууга мындай точно чекиттүү мындай иш чараларыбыз бар, айрым. Андан тышкары мынакей ошол ишкерликтерди колдоо максатында президентибиздин да жарлыгы чыккан. Анын алкагында ушул келген инвесторлорго же болбосо кандайдыр бир ушул экономикабызга жана салыкты өз убагында жана ачык айкын төлөп турган ишкерликтерге өзүнүн атайын номинациясын уюштуруп, ошол берилген льготаларды карап, алардын дагы мындай экономикага кошкон салымына биз кандайдыр бир өзүбүздүн дагы ыраазычылыгыбызды билдирүү максатында ошол президенттин жарлыгы чыккан. Ал жарлыктын алкагында да иштеп атабыз. Учурдан пайдаланып, мынакей ошол келе жаткан 20-сентябрда ишкерлердин күнү да белгилейбиз. Анын алкагында да ошол президент тарабынан да коюлган азыр указдарды даярдап, бирок ушул жылдын аягына чейин ушул указдардын баарын ишке ашырып, ушул ишкерлерди колдоо максатында мен ойлойм, ушул жылга чейин биз бир нече кандайдыр бир мамлекет тарабынан жеңилдиктер берилген. Ошондон пайда түшүп атабы? Пайдасын азыр биз ушул үзүрүн эмгерип атабыз. Анткени мынакей бул ушул 31 жылдын ичинде жаңы бизде ошол ишкерлердин классы пайда болгон. Алар өздөрүнүн ар бир тармагында азыркы үлгүлүү жанагы ушул мындай дүйнөлүк практикага ээ болгон чоң ири мындай ишкерлерибиз да пайда болгон. Бул негизи эң ушул мамлекеттин биринчи максаты ошол келаткан ишкерлерди колдоп жана атканын аркасынан жанагы жаңы ишкерлерди пайда кылып, биз негизи орто класстарды уюштурушубуз керек да. Ошондун биринчи себеби бул көмүскө экономикадан ушул ишкерлерди ачык айкын салык төлөөгө биз көндүрүшүбүз керек. Ошонун максатында азыр жанагы ККМди киргизүү, жанагы бирдиктүү салыктардын төлөө принциптерин жөнөкөйдөштүрүп, ошондой бир кандайдыр иш чараларды коомчулукта туура кабыл алыш керек. Азыркы күндө мынакей кылган иш аракетибиздин үзүрүндө көрүп жатабыз. Салык базасы ушул министрлер кабинетинин төрагасы айткандай, былтыр эгерде бюджеттин көлөмү 311 миллиард сом түзө турган болсо, мынакей быйылкы жылдын планы боюнча бюджеттин аткарылышы 400 миллиарддан ашык болот деп ишеним бар. Андан тышкары ошол салык базасын дагы эмки жылга 500 миллиард менен пландаштырып атабыз. Бул негизи ошол салык базасынын негизги азыр ошо туура администрировать этип, ошо туура администрировать эткендин негизинде боло турган иш чаралар ошол салык системасын фискалдаштыруу. Өзүңүздөр билгендей, мынакей жакынкы арада биз ошол салык чекти талап кыл программасынын алкагында жанагы приздерди да ойноттук. Ошол негизинен азыр ошол биздин коомчулукту салык төлөөдө ошол талаптарды туура коюу максатында да иш чаралар, бир топ иш чаралар жүрүп жатат да азыркы күндө. Данияр Жолдошев, чын эле мына экономика кыймылдабаса, албетте айлыктар өспөйт.
экономикалык өсүштү ушул стимулдаштырууга багытталган кандай чаралар бар деген менде бир суроо пайда болуп атат да. Негизи өзүңүз билесиз, бул дүйнөлүк экономика пандемиядан кийин жанданып мындай бир калыбына келип жатат. Анан Кыргызстан дагы ушул багытта баратабыз. Мына сиз жогоруда аны белгиледиңиз. Бирок азык-түлүктүн баасы дагы эле асмандап баратат. Мунун баарын биз азыр өзүбүздүн ушул капчыгыбыздан сезип жатабыз да. Эмне үчүн биз ушуну сезип жатабыз деген коомчулуктун да суроосу бар экен. Негизинен башында айтып кеткендей, биздин экономикабыз өтө мындай чоң экономикалардын же болбосо бааларды формировать этип турган экономикалардан эмес, биз дүйнөлүк бааларга байланыштуу ушу биржалык бардыгы эле азыркы 9 биздин азык-түлүк корзинабыздагы эң керектүү товарлардын баары толугу менен биржалык товарлар. Эгерде биржада кандайдыр бир товар кымбаттаса, биз анын көлөмүн ушунчалык өндүрө албайбыз. Ошол бардык дүйнөнүн баарын тең камсыз кылып, өзүбүздүн ошо турук бааларды турукташкы. Ошол дүйнөдөгү кандай өсүүлөр болсо, биз дагы ошол баалар өсүшүн да байкайбыз да. Мисалы үчүн азыркы күндө жана эле мен шекер боюнча, же ун боюнча мисал келтирсек, же май, суу майы боюнча мисалды келтире турган болсок, дүйнөдө баалардын өсүшү кандай боло турган болсо, биз да ошонун кесепетин көрүп атабыз да. Бирок өз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жанагы айтылган налоговый маневрларды кылып, мисалы үчүн НДСтен бошотулганда 12%га автоматически баа уже арзандап атат. Импорттук пошлинадан чыгаргандан кийин андан дагы бир 15% баалар азайтат. Эгерде ушундай чараларды көрбөгөндө, анда азыркы баанын ушунчалык бул деңгээли ушул 30%га дагы өсүп кетмек. Мисалы үчүн жыл ичинде баягы өзүңүздөр билгендей, коомчулукта катуу талкуу болуп аткан нефтетрейдерлерге, бул эң чоң бай компанияларга эмне үчүн мамлекет дагы жардам берип 2 миллиард сом бөлүп берип атат деген сөз. Бирок өзүңүздөрдүн да байкагандай, күйүүчү майдын дагы баалары кескин түрдө айдан айга өсүп келатканын байкоодабыз. Ушул компаниялар канчалык көлөмү чоң боло турган болсо да, бирок ошончолук көлөмү оборотный капиталдарына да жетпейт. Эгерде андай капиталдын бербесек, анда биз ушул баалардын негизинде объему азайган сайын дефицит болуп калышы коркунучу бар болгон. Анткени мен айткандай, ушул көлөмү жана 40 күндүк көлөм эмес, 3 жумалык эле көлөмү калган. Биз ошол кандайдыр бир коопсуздукту жаратпаш үчүн ыкчам түрдө жанагы акча каражаттарын бөлүп, алар ошол оборотный капиталдарына толук 40 күндүк запастарын толуктап койгондон кийин кайра акча каражаттарын жыл ичинде кайтарып беришти да. Азыркы мынакей мисалы үчүн дизель дагы, күйүүчү май дагы бүгүнкү күндө өсүп турат. Казакстан коңшу мамлекеттеринде 2 завод заводдун туруп калышына байланыштуу, алар ушул башка жарандарга, казакстандык эмес жарандарга азыркы күндө башка баага коюшту. Бул дагы ушул ички Казакстандагы ушул дизель күйүүчү майынын ички тартыштыгына байланыштуу болуп атат да. Бул бирок ошол жакында ээптин алкагында өткөн өзүңүздөр билгендей жанагы өкмөт башчыларыбыз чогулуп бир нече суроолор талкуулаганда, ошол негизги суроолордун бири да болуп коюлган. Анткени Россия Федерациясы дагы, Кыргыз Республиканын өкүлдөрү дагы бул башка жарандарга ээптин алкагында 5 мамлекеттерге дискриминация деп түздөн түз ошол Казакстан Республикасынын премьер-министрине белгилей кеттик. Бирок ошол негизи бул Казакстандагы өзүнүн ички тартыштыгына байланыштуу ушундай кандайдыр бир ички рыногун коргоо максатында киргизилген иш-чаралардын бирлери болуп саналат да. Рахмат. Азыр биз угармандардын эсине салып коелу, биз түз эфирдебиз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев бар. Байланыш телефондору 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Фейсбуктагы биздин түз берүүнү дагы көрүп, суроолор болсо калтырсаңыздар болот. Данияр мырза, анан менде дагы бир суроо пайда болуп атат да. Мына биз экспортто өнүктүрөбүз деп көп жылдан бери эле айтып келе жатабыз. Бирок дагы эле биз ушул импортко көз карандырындай мамлекетпиз да. Мына былтыр экспорт 506,8 миллион долларды, ал эми импорт болсо 2,5 миллиард долларды түздү да.
Эмне үчүн бул маселе чечилбей жатат? Эгер бул маселе чечилип жатса, анда жай темпте болуп жатабы деген менде бир суроо пайда болду. Сиздин сурооңуз да аябай туура болуп атат. Негизинен ушул 31 жылдын ичинде биздин коңшу чоң стратегиялык партнерибиз Кытай мамлекети болуп эсептелет. Кытайдын өндүрүшүн өсүү темптерин биз жылдан жылга байкап турабыз. Бул негизинен 7-8%дан кем түшпөгөн ушул мындай өтө чоң темптерин өсө турган чоң экономика. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей биз өндүрүшкөндө жанагы алып сатуучулук арзанчылыкка келгенде, мисалы үчүн бир нерсени өндүргөдөн ушул нерсени Кытайдан алып келип кайра сатканга бул кандайдыр бир жеңилирээк бир шартка түзүлгөндө ушул өндүрүштө жүргөн биздин ишкерлерибиз көбүнчө ушул соода саттыкка өтүп кетишкен да. Бирок азыркы күндө ушул өзүңүздөр билгендей ушул өндүрүштү кайра жаратып туруп турган ишканаларды кайра жандандыруу максатында биздин өкмөттүн программасында жана улуттук холдинг түзүлгөн кыргыз индустриянын алкагында республикалык бюджеттен ошол туруп турган ишканаларды жана жаңы ишканаларды ачуу максатында 1 миллиард сом уставдык капитал бөлүнүп берген. Азыркы күндө анын алкагында ушул негизинен 70 жакын долбоор каралып атат. Быйылкы жылы 12 долбоору ишке ашырылып, мынакей уже ишке кирип баштады. Андан тышкары ошол мамлекетибизде туруп турган мүлктөрдү ошол кыргыз индустрияга өткөрүп берүү чечими кабыл алынган. Азыр ушул өткөрүү процесстери жүрүп атат. Ошонун алкагында кыргыз индустрия өзү гана эмес, жана миллиарддын алкагында ошол инвесторлорду тартууда капиталга чогуу өнөктөш болуп кирүүгө да мүмкүнчүлүгү берилген. Ошол өнөктөш азыр ишканаларда пайда болот. Мына жакында инвесторлор Кытай тарабынан бар, Россия Федерациясынын менен бирдиктүү ишканалардын эмелеринде көрүп жатабыз. Анткени ушул негизги максат ушул өндүрүштүн экономикага кошкон салымын темптерин жогорулатуу. Анткени туруктуу экономиканын эгерде өсүшүн кааласак, өндүрүш жок, туруктуу мындай өсүш болбойт. Ошон үчүн азыр ичке эң керектүүлүүчү буюмдарды изилдеп, ошолорду кайра иштетип чыгарып, өзүбүздүн өндүрүштү жаратканга багыттарды жана өзүбүздүн кандайдыр мындай өзүбүзгө койгон максатыбыздын белгилери болуп эсептелет. Мисалы үчүн эң эле биринчи тармакта эң эле мындай керектүү буюмдар ушул топчудан ручкага чейин мындай ички өзүбүздүн продукцияларыбызды чыгарып ушул эмеге азыр багыт көрүп атабыз. Андан тышкары өзүңүздөр билгендей мынакей туризм тармагы дагы бизде мындай азыркы күндө өтө жакшы темп менен өнүгүп келатат. Анткени дүйнө жүзүндө азыр ошол туризм багытындагы мындай экотуризмди өнүктүрүүгө жана экотуризм багыты азыр өтө күчтүү өнүккөнүнө байланыштуу ошол өзүбүздүн жаратылыштын артыкчылыктарын пайдаланып, ошол туризмди туура өнүктүрүү дагы биздин чоң программабыз бар. Анын алкагында өзүңүздөр билгендей туризм фонду, өнүктүрүү фонду да түзүлгөн. Ага дагы ушул республикалык бюджеттен 1 миллиард сом акча каражат каралып, ушул жылдын ичинде жанагы респоинт дейт, ушул 60 респоинттин ичинен 20сы быйыл бүтүрүлүп уже ишке кириш керек да. Андан тышкары ошол Скөлдөгү азыр сезон өтө кыска болуп атпайбы? Ошол сезонду узартыш үчүн азыр ошол Скөлдүн жээгинде бир спорт база кылышыбыз керек. Анткени ушул дүйнөдөгү спортсмендердин ошол эми өзүнүн машыктыруу программасынын алкагында ошол тоолуу бийик райондордо жанагы машыгуусун өткөрө турган кандайдыр өзүнүн программасы бар экен. Ошол программанын алкагында биз ошол спорт комплекстерди куруп, ошол дүйнөлүк машыгуучуларды, спортсмендерди чакырып, ошонун эмесинде дагы ошол сезонду улантсак болот да. Анткени сонун ичинде алар ошол жаздан кеч күзгө чейин машыктырып, өзүнүн кышкы дагы өзүнүн программалары бар. Ошонун алкагында эметсек сезонду дагы кайра узартып эметкенге мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары ошол Бишкектин алкагында дагы мындай
туура эс алуучу жайларыбыз да жок. Азыркы мынакей шаарыбыздын адамдары да күндөн күнгө чоңоюп өсүп келатат. Ошолорду мындай кандайдыр бир жеткиликтүү эс алуу жанагы пункттарын дагы биз эметишибиз керек. Ошол экинчи программа бул орус айда өнүп турат. Бизде угармандар бар экен, Данияр Жолдошевич, айрым угармандарыбызды кабыл алалы, байланышка чыккандарыңыз саламатсызбы? Саламатсызбы, биз сизди угуп жатабыз. Эртеңки чоң майрамыңыздар менен. Рахмат. Эми мындайда экономика финансыны айтып атасыз, Данияр мырза. Биз Кудайга толо дешибиз керек. Мына былтырдан бери бюджет жылаң процент менен болгондо дагы 5-10 миллион сомго эмес, чоң суммаларга аткарылып, бүгүнкү күндө мына бюджеттик мекемелерден мугалимдердин эмгек айлыгы эң алдыңкы орунга чыкты деп атабыз. Буга эми болуп аткан нерсени абдан жакшы тарабынан айтып койгонубуз оң болот. Анан эми экинчи дагы бир мына маселени айтып атасың, ККМ боюнчачы. Вот ККМди сөзсүз түрдө киргизиш керек. Себеби дегенде өзүңүз айтмакчы, ушу көмүскө экономиканын көп дагы ушу биздин элге пайда болгон бөлүгү чыгат да бул нерседечи. Анан менин да бир суроом бар эле, Данияр мырза. Мына мисалы бюджет аткарылат. Бюджет аткарылгандан кийин эле биз жогорку кеңеште ушундай этикетке болуп калган. Жарым жылда барып өзгөртүү киргизебиз, 9 айга барып өзгөртүү киргизебиз бюджетке, и жылдын аягында киргизебиз деген бир ушундай нерсебиз бар да. Ушуну азыр бир өзгөрттүңүздөрбү? Себеби дегенде акча каражаты казынада туруп калып атат да. Ал биз аны развитиеге, финансы развитиеге жөнөтүшүбүз керек. Башка необходимый нерселерге жөнөтүшүбүз керек. Ушул жөнүндө маселе кандай болуп атат? Рахмат. Да, кийинки угарманды да чогуу кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатсыздар, мен Бишкектен эсен. Саламатсыз. Эртеңки улуу күнүбүздү кимге эгемендүүлүк сыймык болсо, ким эгемендүүлүктү барыктаса, ошол атуулардын баары жогун куттуктагым келет. Бул биринчи. Экинчиден, Данияр Жолдошевич өзүнүн сөзүндө айткан жок. Бул министрлик цифрлизация боюнча алдыңкы министрликтин катарына кирип атат. Демек, экономика министрлиги өнүгүү багытында Кыргызстандын келечеги үчүн татыктуу эмгектенип жатат деп майрамданасында мен радио угармандардын жөнөкөй эле касардагы мындай атуул катары айткым келет да. Ишиңер ийгиликтүү болсун, ошол багытыңардан кайтпагыла, темпиңерди азайтпагыла, дагы бийиктиктерге жетесиңер, дайыма Кудайдын астында жүзүңөр жарык болсун, элдин астында уят болбогонго мен тилектештигим билгизип туруп бир суроо бергим келип атат да. Могул да, айттыңыз сөзүңүздө жанагы ишкерлерге бутуна турсун деп. Менимче ошо ишкерлерге бутуна турсун деген сөздү айтпаш керек. Бутуна туруп бүттү алар. Бутуна турбаган ишкер жок. Бутуна эмес, керек болсо алар сальто менен машинада бизге любой фокусту көрсөткөн кудуретке жетип калды. Мына ККМдеги фокустарын көрдүк го. Бүгүнкү күндө аларды, конечно, биз тушабашыбыз керек, колго чаппаш керек, бийлик туура. А бирок аларды законду сыйлаганга, демек эл дегенди урматтаганга, өздөрү акылы жетип абийири менен түшүрбөсө, закон мажбурлаш керек. Ошого жакындап калдык. Кечке эле бутуңа тура бер десек, алар билбейт экен да, баракыл коюш жылкыга карап ышкыр дегенде биз өзүбүздүн ким экенибизди түшүнүшүбүз керек. Алар ой биз ушундай деп атат. Эгерде бир 5% налог төлөй турган болсо, жок, 5% да көп, бизге 1% кылла деп алар айтышы мүмкүн. Ошон үчүн алар менен кечке эле либералын жете бербестен, биз Кыргызстан деген мамлекеттин келечегин ойлоп, биз мамлекети жок, биз эмне болуп кетебиз? Ушуну ойлой турган күн келди дейм да. Эми кечке айта бербейин. Улайым майрамдын астамын диласым келген жок болчу, просто байкыл бизнесмендер тууралуу сөз болуп калган үчүн аргактан айтып атам да. Жакшылыкты эртеңки мамлекетин эртеңки ойлоп
ушундай эгемендүүлүк майрамыбыз дайыма түбөлүктүү болсун үчүн мамлекетти ойлошубуз керек да. Рахмат көңүл бурганыңар. Рахмат сизге дагы бизди укканыңызга. Рахмат угармандарга. Негизинен эң мындай жакшы суроолор берилди. Биринчи суроого эметсек, байке ушул системадан ула деп эметем да. Анткени туура түшүнүгү менен ушул бюджетке жылына 3 жолу өзгөртүү киргизесиңер. Буну эң негизги туура максат коюлуп атат. Экономикада жаңы акча пайдала турган болсо, аны эртерээк экономикага киргизип, кайра иштетип, эмет процессин үзгүлтүксүз камсыз бергениңиз деген суроо болуп атат. Негизинен байке туура сиздин сурооңуз, бирок бюджеттик саясат жана бюджеттик мыйзамга байланыштуу. Эгерде биз пландаган бюджеттен тышкары азыркы күндө көрүнүштөргө төй боло турган болсо, ушул бюджеттин аткарылышы өтө чоң темптер менен аткарылып атат. Эгерде салыштырмалуу каралсак, ушул 58-48% ушул салык жана таможня кызматыбыздын аткарылышы бул өтө эле чоң мындай көрсөткүч. Бунун алкагында, ээптин алкагында ушул статистикасын экономикалык 5 мамлекеттин экономикасынын өнүгүүдөгү азыркы күндөгү болгон темпти ушул ээптин төрагасы да белгилеп кеткен. Ушул биздин экономикабыз өтө мындай жакшы темпте келе атат. Ошол бюджеттин өсүшү азыркы күндө ушул 5 мамлекеттин ичинен биздики эң биринчи алдыда болуп турат. Ушуга байланыштуу, эгерде канчалык ушул кирешелерибиз кирип ашыкча кирип турса, өз убагында биз ушул парламентке эң негизгиси ошол бюджет комитети менен бекитип, кайра расходторду жүргүзүп, ушул экономикабызга акчаны эметкенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар жана ошону толугу менен аткарып келатабыз. Экинчи маселе боюнча, байке мынакей ушул азыркы биздин ушул өкмөт тарабынан кылган реформасынын колдоосуна өтө терең ыраазычылык билдиребиз. Негизинен бутка туруу дегеним, ушул 30 жылдан бери биз ишкерлерибизди колдоп бутуна турсун дедик. Азыркы күндө сиз айткандай туура ушул мыйзамды дагы сыйлап урматтаганга ушул биздин ишкерлерибизди чакырып атабыз. Туура бул өтө мындай жөнөкөй процесс эмес, бирок бул процессти биз айдан айга, жылдан жылга ушул акырын бизнес чөйрөсү менен бирдикте туура түшүнүк менен мындай экономикабыздын жанагы көмүскөдө экономиканы чыгаруу. Бул негизинен көмүскөдө экономиканын көлөмү анчалык эмес, салык базасы өтө көмүскөдө да. Анткени бул ишкерлердин же мамлекеттин күнөөсү эмес. Анткени ушул системаны биз кабыл алганбыз. Ушул биринчиден салыктарды туура төлөп, ушул союз таргандан кийин салык төлөө деген мындай кандайдыр бир маданиятыбыз деле жок болчу. Ошол маданиятты киргизип, ошол ишкерлик жанагы айтып кеткендей бутуна туруп келген ишкерлерди ошол салык төлөөгө үйрөтүү, бул ошол патент системасы келген да. Бирок азыркы күндө мына биз уже мамлекетибиздин экономикасы өнүккөн сайын биздин ишкерлердин дагы деңгээли өнүгүп келатат. Бирок салык төлөө системасы мына коңшу мамлекеттерге караганда мындай кандайдыр бир чоң темптер менен реформалоо жүрүп жатат да. Биз ал реформадан да сөзсүз түрдө калбашыбыз керек. Мына санариптештирүү процесси да өтө катуу жүрүп жатат. Ошол ККМдеги азыркы маалыматы, мисалы үчүн жанагы бир алып сатуу боло турган болсо, ал сөзсүз түрдө мына онлайн түз режимде ошол салык базасына түшүп, уже реалдуу көрүнүп турат да. Жанагы бул биринчиден ушул коррупция көрүнүштөрүнө да чоң кандайдыр бир күрөшүүгө түрткү берет. Ошол негизинен ушул инспекторлорубуз дагы санын азайтсак болот. Анткени ишкер төлөй турган салыгын 24 саат онлайн түрдө уже төлөп турат да. Анын келип отчетун карап эметин кажети жок. Анткени аяктагандан кийин жанагы ККМ аппарат өз отчетун чыгарып, канча сатуу жүргүзгөн, ошонун сатуу жүргүзүүнүн көлөмү канча болгон, анын салыгы канча деп эсептеп өзү уже автоматтык түрдө эметип коет да. Ошон үчүн азыркы күндө биз дагы ошол коомчулукка туура түшүндүрүп, ошол багыттагы иштерди алып баратабыз. Эң негизгиси баарыбыз мыйзам алдында, сиз айткандай, баарыбыз теңбиз. Ошон үчүн мыйзамды сыйлап, урматтаганга баарын тең мен
сөзсүз түрдө чакырып кетем. Каршыбыз керек экен мыйзамда. Данияр мырза, мына жана азыр угармандын суроосуна кийин сиз белгилеп эдиңизби Михаил Местяковдун айткан жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын башчысынын ушу башка өлкөлөргө караганда ички дүң продукциясын Кыргызстан 1,5 жылда 6,3%ке мындай бир көрсөтө алды депчи. Анан ушул ички дүң продукциянын өсүшүнө анан бул көрсөткүчтү биз кантип камсыздадык? Негизи сиз айткан азыркы ушул балким салыктан түшкөн нерселерби же эмне буну камсыздады? Биз кантип жетише алдык буга? Себеби башка өлкөлөрдүн арасында чын эле жанакы цифра менен атап кетти да. 333 миллиард сомдон ашык. Азыркы күндө ушул экономиканын темпи менен бюджеттик кирешенин аткаруу темпи булар негизи жана мен айтып кеткендей ушул эгерде экономикабыздын көмүскөсү ички дүң продукциянын өндүрүшүсү бир 40-50% тегерек боло турган болсо, то салык базасынын көлөмү көмүскөдөгү 70% тегерегинде болот да. Ошон үчүн жана биздин эмес базабыз бар. Бирок экономиканын өсүшү бул башка көрүнүш. Бул реалдуу ушул ишканалардын өндүрүп чыккан продукциясынын көлөмүнүн өсүшүн көрсөтөт да. Мисалы үчүн өндүрүштө азыркы күндө өндүрүш эң чоң бизде көрсөткүчтөрдү көрсөтөт. Андан тышкары кызмат көрсөтүүлөр өтө чоң. Айыл чарба тармагы өзүнүн өсүү темпи дагы аябай жакшы болуп атат. Мисалы үчүн салыштырмалуу ушул эле мөөнөттү ушул былтыркы жылдыкын быйылкыга салыштырсак, өсүү темпи азыр бир 12%. Айыл чарбасы. Бул негизинен ушул тармакка азыркы күндө болгон кандай десем, суроо талабына байланыштуу биздин мисалы үчүн дыйкандар көбүрөөк өндүрүп, ушул продукциясын эметкенине байланыштуу жана баалардын да өсүшүндө ушул эмеси көлөмү да бар да. Ошонун негизинде азыр негизги өсүү темптери ушул жанагы номиналдык жана физикалык объемдору көрсөткүчтөрү номиналдык объему да өсүп атат. Бирок буга карабастан физикалык объемубуз да өсүп атат. Анткени азыркы күндө жанагы же кризиске байланыштуу кээ бир ошол Орусиядагы же Украинадагы болгон ишканалардын азыр көбү ушул жакка келип кайра өндүрүштүн эмелери темптери да көрүнүштөрү байкалды да бизде. Данияр Жолдошевич, мына жакында эле Евразия өкмөт кеңешинин отурумунда да бир топ маселелер козголду. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 31 жылындагы экономикалык багытта алганда Евразиялык экономикалык биримдик бул өтө чоң фактор десек болот. Анан мында дагы маселе козголбодубу, жана товарлардын эркин жүгүртүүсү, ар кандай барьерлердин дагы деле болуп жатышы деген маселелер Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров тарабынан да козголду. Деги эле ушул жыйындан кийин дагы бир багыттар аныкталып калды десек болобу? Негизинен бул бир күндүк процесс эмес. Сиз туура белгилеп кеттиңиз. Мынакей урматтуу президент Садыр Жапаров дагы ошол мамлекет башчылары менен жолукканда эң биринчи, эң негизги маселе ушул барьерлерди жоюу маселесин койгон. Анткени бул маселе ошол ээптин принциптеринин эң биринчи принциптери ошол биздин соода жүгүртүүбүз барьерсиз өтүү. Бул маселени президент тикесинен тик тургузган ошол отурумда. Биздин президентибизди ушул Лукашенко да колдогон. Эмки отурумда бардык маселелерди чечип, ошол бир гана маселени талкуулайлык. Эгерде ушул маселени талкуулап эметпесек, анда биримдиктин эмне кереги бар деген маселени түздөн түз коюуга уже биздин президент ушул маселени көтөргөн. Ооба. Андан тышкары мынакей Кабинет министрлигинин төрагасы Акылбек Сүйүнбекович дагы бул маселени ушул 5 мамлекеттин алкагында түздөн түз коюп, ошол кандайдыр бир санкцияларды көрүшүбүз керек. Мисалы үчүн азыркы болуп аткан барьерлерге эч ким жооптуу эмес да. Анын алкагында кандайдыр бир чара көрө турган механизми да жок. Ошон үчүн мынакей министрлер кабинетинин төрагасы дагы ушул маселени түздөн түз ошол өзүнүн ой пикирин айтты. Азыркы күндө ошол барьерлер эгерде боло турган болсо, алар далилденсе, ошол тарап кандайдыр бир жоопкерчилик тартышы керек.
антпесек биримдиктин алкагында мындай эмес мааниси жоготуп тургандай сезилип турат. Анткени бир мамлекет экинчи мамлекетти кандайдыр бир ошол экономикалык кысымдарда же товарларына кандайдыр бир дискриминация кыла турган болсо, анын алкагында кандай иш чараларды биз көрө алабыз деген маселе коюлат. Эми айрым мамлекеттер ал сунушту колдобой атат, айрымдары колдоп атат, бирок сүйлөшүү процесси ошол маселелер тикенен тик турганы уже бул чоң кандайдыр бир прогресс десек болот. Дагы бир суроодо Данияр мырза, мына Кыргызстан ушул жумушчу үчүн экспорттой турган өлкө да. Анан ушул жагдайда дагы биздин өлкөбүзгө мындай бир акча каторуулар болуп, бул жагдайда дагы бир өзүнүн бир динамикасын көрсөтүп турган учурларды билебиз да. Анан акыркы жылдардагы мына татаал шарт эс алганда бул жагдайда абал кандай азыр? Негизинен туура сиз айтып атасыз, жанагы биз ушул эмгек мигранттарын экспорттоо турганыбыз бул далил. Анткени ошол азыркы күндө биздин жарандарыбыз ошол ээптин алкагында болгон миграцияда мындай кандайдыр бир өзүнүн конкурентный деген атаандаштыкка мындай жакшы эмеде болуп турат. Анткени тил барьери жок. Андан тышкары ошол негизинен ошол билим жагынан дагы биздин системабыз значит кандайдыр бир айырмаланып турат да. Бирок азыркы күндө ошол биздин мигранттарга толук комфорттуу шарттарды түзүү бул эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө бир нече жолу президент тарабынан да кабинет министринин төрагасынын катарында да бул ар бир повесткада эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп эсептелет. Жылдан жылга мынакей ошол ээптин алкагында эң негизгиси бул миграция маселеси болуп эсептелет. Бул жана экономика кички мамлекеттер үчүн ошол миграция маселеси өтө курч турат. Ошон үчүн биз ушул маселени жыл сайын ошол кандайдыр бир шарттарды жакшыртуу максатында программалар иштеп чыгып, ошол сунуштар иштелип чыгып, бир нече жанагы эң биринчи маселе бул ошол негизи мигранттар кайсы мамлекетте болосун ошол турган жарандары менен бирдиктүү кандайдыр бир коргоого ээ болуш керек да. Кандай шарттары, эгерде ошол мамлекеттин жаранына кандай шарттар болсо, биздин 5 мамлекеттин алкагында мигранттар үчүн дагы так гана ошондой шарттар болушу ыктымал. Ошон үчүн ар шарттарын изилдеп, ошол шарттарын эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөрдө биз ошол талаптарды койгонго аракет кылып атабыз. Алсак эми азыр ал талаптарды жанагы кабыл алынган эмелерди айтып турсак, алар көп. Ошон үчүн биздин айдоочулардын көлүгүн пайдалануу, социалдык коргоодон эмет жанагы пенсиолдук фонддор менен келишимдерди түзүү ар бир жыл сайын этап менен ишке аша берет. Рахмат, биз уктуруубузда соңуна чыгып калды. Фатима Жусуповна Жаманбаева эженин каалоосу бар экен, окуп коеюн. Саламатсыздарбы? Кутман таң, эртеңки майрамыбыз кут болсун, эсенчиликте өнүгөлү. Мен чоң ыраазычылык айтар элем, себеби биз өзгөрүүлөрдү көрүп жатабыз, айлыктардын көтөрүлүүсүн көрүп жатабыз. Талыкпастан мындан да көп мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, колдонуп, эмгектене беришиңиздерге тилектешмин. ККМ аппараты боюнча талапты күчөтүү керек. Аман болуңуздар деген каалоосу бар экен. Рахмат. Ушундай жакшы каалоосу менен анда программабызды жыйынтыктайлы. Урматтуу радио окуучулар, сиздер уккан бул негизги маселе болду. Биз негизги маселеде эгемендүү Кыргызстандын экономикасы, анын өнүгүшү туурасында сөз кылдык. Студияда Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министри Амангелдиев Данияр Жолдошевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Бардыгыңыздарды эртеңки майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Эсиңиздерге салып коелу, Кыргызстандын экономикасынын көп бир жагдайларын баяндаган бул маекти сиздер Фейсбуктагы Биринчи радионун баракчасынан да кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Бүгүнкү уктурууну Таалайгүл Чабдарова, Таалайгүл Сыдыкбекова алып бардык. Эсенчиликте жолугушалы. Саламатта болуңуздар. Сизге чоң